мага эң мындай оор тийген нерсе устаз өткөндөн кийин бизге мындай оорураак сөз айтылды да, эми болду Чубак ажы өлдү. Ушинтип мындай грубо айтышты да. Чубак ажы өттү, болду. Буларды эме бул приложенияны тиркемени колдонбой эле коюш керек депчи. Анан мен таң калдым ошол адамдын акыйдасына да, ишенимине. Ошондо биздин динибиз бир устаз, аалым өтүп кетсе эле биздин динибиз ошо менен өлөбү? Кандай залкар болбосун? Кандай залкар болбосун, сыйыбыз, урматыбыз ал өзүндө. Бирок дин түбөлүк да. Анан ошондуктан биз дайым аракеттебиз приложенияны жаңылоого. Анан сизге белгилеп эксклюзивдүү бир маалымат айтып коеюн. Кудайым буйруса, биз Рамазанга чейин биздин тиркеменин колдонуучулары бир жакшы бир сюрприз күтүп турат. Кудайым буйруса, мындай дагы бир тепкичке чыгабыз. Адамдардын өсүшүнө, өнүгүүсүнө, ыйман жагынан, илим жагынан, айтор буйруса дагы кошумча бир эмелер, функциялар кошулат жакында. Ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз.